Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ардактуу бир тууган, Аллах Таалам туткан орозоңуздарды кемчиликсиз кабыл кылсын. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы силер кепилдик бергиле, мен да кепилдик берем. Сабактын темасы ушундай. Убадат ибн Самит, Аллахындан разы болсун, улуу сахаба, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан риваят кылып атат. Пайгамбарыбыз идману ли ситтан мин анфусикум адман лакумул жанна. Садака Расулуллах. Субханаллах. Пайгамбарыбыз өзүңөрдөн 6 нерсени тыям, башкара билем, керек болсо токтотуп коем деп кепилдик бергиле, мен силерге кепилдик берем, бейишке киргизем деп. Аллах менен силердин ортоңордо арачы болуп, эй Раббим, булар аманат дүнүйөдө жүргөндө 6 нерсесин тыйган, 6 нерсесин кулптап токтотуп койгон, кепилдик берген. Андыктан бейишке киргизүүгө мага мүмкүнчүлүк бересиң деп, силерди бейишке киргизип кетүүгө алдын ала кепилдик берем дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам али биз ахиретке барбай туруп, биздин бейишке кирүүбүзгө кепилдик берип атат. Көрсө, биз тыя турган 6 нерсе өтө олуттуу болгондугу себептүү. Ооба, кепилдик деп сиз кимдир бирөө менен таарнышып кетсеңиз, же өтө чоң карызга батып калсаңыз, аямагыңыздагы уяттуу, барктуу инсанды алып, жанагы карыз берген инсанга барып, ушул киши кепилдик болот, мына мен ушул кишини ортомчу кылып атам, эми ушул кишинин кадыр баркын эске алып туруп деле, карыз берүү, кайтаруу мөөнөтүн бир аз узартаста деп, ортого барктуу, сыйлуу, кадырлуу инсанды кепилдикке коёсуз да. Же өзүңүз деле кайсы бир адамды бир баледен, жаладан кутултуу үчүн мен кепил болом, мен кепилдик берем, бул андай эмес дейсиз да. А пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сиздин, биздин баарыбыздын бейишке кирүүбүзгө кепилдик берип атат, бирок бизден 6 нерсе жоюлуш керек. Же болбосо 6 нерсе кулптануу керек. Анда сөз башынан болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам усдуку иза хаддастум. Сүйлөсөңөр чын сүйлөгүлө. Эч качан жалган сүйлөбөгүлө. Эч качан алдабагыла. Сөзүңөрдү кооздоо үчүн, кимдир бирөөлөрдү ишендирүү үчүн, дагы башка бирөөлөрдү күлдүрүү үчүн сөзүңөргө жалган кошпогула. Сүйлөсөңөр чын сүйлөгүлө. Анткени силер ыйык Рамазан айындасыңар. Эмне себептен? Себеби сөздөрдүн эң туурасы, эң чыны болуп эсептелген Кур'ан Каримди окуп жаткан инсан эч качан жалган сүйлөбөйт. Бул дегени ким Кур'анны көп окуса, ким Кур'андан көп талим алса, ким Кур'андан көп талим берсе, ким Кур'анны кайталап хатым кылып окуй берсе, анын тили сөздөрдүн эң чыны болгон сөздү окугандыгы себептүү жалган сүйлөй албай калат. Эгер ким жалган сүйлөбөйүнчү, ушу жалган сүйлөп абийирим төгүлмөй болду, кантип ушу жалгандан алыстайт экенмин, кантип чын сүйлөп калат экенмин, чын сүйлөө үчүн кайсыл нерселер аткарат экенмин деп издеп жүрсөңөр, анда үйүңөрдөгү Кур'анды барактап окугула. Биз ыйык Рамазан айтабыз. Рамазанда түшүрүлгөн кереметтүү кут дарыган Кур'анды барактаган инсан ал эч качан жалган сүйлөбөйт. Анткени жер бетиндеги сөздөрдүн эң мыктысы, эң туурасы, эң чыны ал
Allah'tın sözü bolgan Kur'an. Çın süйлey turgan bolsok, anda bizdin beyişke kiribizge paygambarыбыз kepildik berip atat. Tagıragı жалганды таштасак, жалган сүйлөбөй койсок, анда бейишке кирүүбүзгө пайгамбарыбыз кепилдик берип атат. Пайгамбарыбыз айтты: "Кепилдик бергиле өзүңөрдөн. Эмнени? Жалганды таштайм деп, жалганды сүйлөбөйм деп кепилдик бергиле, биротула чын сүйлөп калгыла, мен силердин бейишке кирүүңөргө кепилдик берем." Эмнеге мынтты пайгамбарыбыз? Жалган сүйлөө менен инсан тозокко кирип кетет. Пайгамбар биздин тозокко кирүүбүздү каалабай атат. Андыктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деди: "Инна сидқа яхди илал бирри." Чын сүйлөө, чынчыл болуу, чын жашоо, чын мамиле кылуу инсанды жалаң гана жакшы иштерге сүйрөп келет. Ва иннал бирра яхди илал жанна. Subhanallah. Alemi жакшы иш инсанды бир гана бейишке багыттайт. Жакшы иш ал намаз окуу, жакшы иш ал мыкты мамиле, жакшы иш ал ата-энеге кызмат кылуу, жакшы иш ал бир туугандардын ортосундагы ынтымак, айтор толгон токой жакшы иш. Ошол жакшы иш чындык менен гана жүзөгө ашат. Ва иннар ражул ла ястук хатта юктаба индаллахи сиддиқа. Садак Расулуллах. Не бир окмуш мыкты таттуу хадис. Пайгамбарыбыз айтты: бир инсан жалаң гана чын сүйлөйт, жалаң гана чындыкты айтат. Эч качан жалган сүйлөбөйт. Ошентип чын сүйлөп, чындыкты айтып жүрүп, жада калса ал Аллахтын алдында баланча чынчыл деп ысымына чынчыл деген лакабы Аллахтын алдында жазылып калат. Бейишке кирүүчү инсандардын ысымы катталган Иллийин деген китепке. Эртең Аллахтын алдына барганыбызда баланча чынчыл эсепке келсин деп Аллах чакырса, не бир окмуш мыкты сыймыктана турган чакырык. Андыктан эч качан жалган сүйлөбөйм деп кепилдик бериң, пайгамбар сизди бейишке киргизем деп күтүп атат. Бул биринчиси. Экинчиси: "Ва ауфу иза ва'адтум." Кимдир бирөөгө убада берсеңер, аны аткаргыла. Аны жүзөгө ашыргыла. Убада берип, ошол боюнча жок болуп кетпегиле. Биз ыйык Рамазан айда Аллахтын убадасын окуп атабыз, угуп атабыз. Аллах эмне деди? Sen men үчүн орозо тутуп кой, туткан орозоңдун жыйынтыгын 5 менен кайтарам сыйлыгына деди. Аллах бизге убада берди. Убада берүүчү жаратуучубуздун убадасын угуп туруп, биз эми ыйык Рамазан ай ичи Рамазандан чыгып кеткенден кийин деле жашообуздун аягына чейин, акыркы демибизге чейин берген убадабызды сөз түрдө жүзөгө ашырып аткаруубуз керек. Эң алгач кайсыл убада? Биз дуа кылганда: "Эй Раббим, күнөөлөрүмдү кечир. Эй Раббим, мунол кырсыктан сакта. Эй Раббим, мунол бале жаладан мени куткарып калгын. Мен экинчи мунол жаман ишке барбаймын" деп Аллах менен убадалашабыз. Аллах бизди ошол жаман бале жала фитналардан куткарып койгондон кийин баягы берген убадабызды унутуп, дагы деле жаман ишке барып атабыз да. Келгиле. Аллахка берген убадабызды эң алгач Аллахка берген убадабызды жүзөгө ашыралы, андан кийин биз инсандарга берген убадабызды жүзөгө ашыра турган болобуз. Керек болсо, жубайыңарга берген убадаңарды аткаргыла. Керек болсо, уулуңарга берген убадаңарды жүзөгө ашыргыла, аткаргыла. Жубайыңарды эртең, бүрсү күнү, же бүгүн бир кафеге алып барып, сага сый тамак алып берем деп убада берсең аткаргыла. Жалган сүйлөбөгүлө.
уулуңарга, кызыңарга, перзентиңерге, небереңерге таттуу алып келип берем, оюнчук алып берем, момпосу сатып алып берем деп убада кылдыңарбы? Аткаргыла. Адалын алып келип бергиле. Досторуңар менен убадалаштыңарбы? Адал ишти аткаргыла. Анткени биз Аллах менен убадалашкан инсанбыз. Кыянат кылбайбыз. Үчүнчүсү. Адду иза тумитум. Кимдир бирөөдөн аманат алсаңар, сөз түрдө ал аманатты ордуна койгула дейт. Кагылайындар. Аманат дегенде сиздер кандай түшүнүп атасыздар? Аманат биздин мунабул тулку боюбуз, дене башыбыз баары бизге аманат. Көзүбүз аманат, кулак аманат, тил аманат, жүз аманат, баш аманат, айтор жүз, дене бүт баары аманат. Аллах бизге аны аманатка берген. Эртең ар бир берген мүчөсүн өзүндөй текшерип эсепке алат. Сүйүктүү ага, кагылайын эним, ыйык Рамадан айдабыз. Көптөн бери арыла албай келе жаткан жаман адаттан, ал жаман адаттан жубайыңыз деле, уулуңуз менен кызыңыз деле тажап калган. Ушул атам тамекисин качан таштайт болду экен? Насын качан ушул таштайт болду экен деп небереңиз деле ушу жийиркенип тажап калган. Атам мени өпкөн сайын оозунан бурук сыган бир жийиркеничти жыт чыгат. Чоң атам же тай атам менен жыттап өпкөн сайын ушунчалык кускум келип жийиркеним деп силерге айта албай жүргөн уул, кызыңар, небереңер бар. Аллах берген аманат оозду мына ыйык Рамазан айда эй Раббим, адал тамак аштан, адал суусундуктан, адал эттен өзүмдү тыйганга сен күч кубат бердиң. Сага чексиз шүгүрлөр болсун. Эми оозумду былгытып сасытып аткан, акчамды коромжуга учуратып аткан арам нерселерден тыйылууга өзүң бир эрк бер, сабыр бер, мага хидаят бер деп Аллахтан сураңгыла. Биз ошондо аманатты ордуна койгон болобуз. Бул Аллах менен болгон бендин ортосундагы аманат. 5 вакыт намаз аманат. Оросо аманат. Умра, хач аманат, зекет аманат, үй бүлө аманат, жубайыңыз сизге аманат. Ал кайнатаңыздын аманаты эмес, ал Аллахтын аманаты сизге. Досторуңуздан бир аманат алдыңыз. Аны ордуна коюңуз. Таанышыңыздан бир аманат алдыңыз. Аны ордуна коюңуз. Аманат деген эми бир убактылуу пайдалануучу, колдонуучу буюм. Же акча карыз алдыңыз, же бир буюмду карызга алдыңыз, аманатка алдыңыз. Сөз түрдө өз убагында кайтарыңыз. Өз убагында кайтара албасаңыз, анда алдын ала барып, мен бир аз кечиктирет окшойм. Менин чамам жетпей калды. Алдынан өтүп, бир аз убакытты узартуусун суранып, бирок бар бир сөз түрдө аманаттан кутулуңуз. Анткени ал аманатка бекем болуу, ал момун мусулмандын негизги сыпатынын бири. 4-нчүсү, жыныстык мүчөңөрдү зинадан сактагыла деди. Жыныстык мүчөңөрдү зинадан сактагыла, сактайм деп кепилдик бергиле, мен силердин бейишке кирүүңөргө сөз түрдө кепилдик берем деп атат. Субханаллах. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям: "Ихфаз ма байна факкайк ва ма байна фахдайк тадхулу джанната раббик." Садака Расулуллах. Эки жагың менен эки саныңдын ортосундагы сөксүз эткеле бекем болуп аны сактап кала турган болсоң, тилиңди ушак, имиш, жала жабып, жалган сүйлөп, доома тартып, гыйбат кылгандан сактап калсаң тилиңди, ал эми жыныстык мүчөнү зинага баруудан сактап эле кала турган болсоң, Раббиңдин даярдап койгон бейишине тынч эсен аман кире аласың деди пайгамбарыбыз. Аллаху акбар. Жыныстык мүчөңдү сакта. Бейишке киресиң. Экинчи бир хадисте
Sahabalar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den soraştı. Ya Resulallah, ekser ma yudkhilun nasen nara? Ya Resulallah aytыңчы. Adamlardı tozakka en köp kirgize turgan nerse emne? Qaysı nerse adamlardı tozakka en köp kirgizip koyadu. Biz oşol nerseden arılışыбыз керек. Bizge aytыңчы dedi. Peygamber el-fem vel farj. Adamlardı tozakka en köp kirgize turgan iki köңдөйчө. Biri oğuz, biri jinstik müçö. Andıktan jinstik müçönü zinadan sақтап, коргондоп, ычкырды бекем байлап коюу менен ошентип зинаға барбайм деп кепилдик берүү менен биз бейишке кирүүгө татыктуубуз. Анткени пайгамбарыбыз мен кепилдик берем, кыжарат болбой келе бер, мен берем кепилдикти, бейишке киресиң деди. Жаңылбаган жак, мүдүрүлбөгөн туяк болбойт демекчи, кимдир бирөө качандыр бир учурда зинага барып койгон. Анысын эч кимге айта албай келе жатат. Кээ бир үй бүлөдө күйөөсү бар туруп аялдары зинага барып койду. Кээ бир эркектер жубайы бар болуп туруп ойноштук кылып зинага барып жүрөт жана барган. Дагы барам деп кыялданып жүрсө керек, андан Кудай сактасын. Азыр тооба эшиктери ачык. Бейиш эшиктери ачык. Тозок эшиктери жабып кулптанган. Жин шайтандар кишенделип калган. Ушундай тооба эшиктери ачык турган учурда Раббиңиз менен эндешип, түнү туруп 2 рекет тахаджуд окуп, саждада узун туруп, Раббим мени кечиргин. Баякы ишим үчүн кечиргин мени. Мен ошондо нафсиме алдырдым. Чын, ырахаты аз эле экен. Билем аны деле. Сен кечирүүчүсүң. Сен бендеңдин күнөөсүн кечирүүнү каалайсың, жакшы көрөсүң, бендеңдин күнөөсүн кечире аласың. Сенден башка менин күнөөмдү эч ким кечире албайт деп бешенеңизди саждага коюп ыйлай турган болсоңуз, сиз саждадан башыңызды көтөргүчөктө Аллах күнөөңүздү кечирди иншалла. Кечирди. Кечирет эмес, кечирди. Бирок жасап көрүң. Сиздин дуаларыңыздын кабыл болбой атканы, ишиңиздин илгерилебей атканы, үйүңүздө чырдын улам биринин артынан экинчиси болуп атканы. Базардабы, же айлык маян алуу иштеби, айтор үйгө кирип жаткан кирешеңиздин берекеси учуп атканы. Бир туугандардын ортосундагы ынтымак ырктын кетиши. Достордун арасындагы кадыр баркыңыздын сынышы. Балдарыңызга мурдагыдай кадырлуу ата, ардактуу эне болбой калышыңыздын себеби баякы жасап койгон жаман ишиңиз чоң килтеген кара так болуп, кылган дуаңызды, жасаган ибадатыңыздын бирөөсүн дагы кабыл кылдыртпай артка кайтарып атат. Ошол тосмону талкалап жок кылың эмне менен? Саждаңыз менен Аллах Тааладан суранын. Аллах албетте кечирет. 5-инчиси, Удду абсаракум. Көзүңөрдү жумгула арамдан. Көзүңөрдү жумгула. Арамга тиктебегиле. Субханаллах, субханаллах. Көзүңөрдү жумгула. Арамга тиктебегиле. Ошондо силердин жүрөгүңөр таза турат. Көрсө жүрөк көздөн азыктанат. Көз көргөн нерсесин мээге, жүрөгкө кабар бере берип, экөөнү тең карартат. Устазына шакирти: "Эй устазым, көзүңдү сакта дейсиз. Кантип көзүмдү сактайм? Эч сактай албай атам да" деди. Устаз эч кандай сүйлөбөй туруп, шакиртинин төбөсүнөн аягынын учуна чейин тиктеп, анын абалын, анын канчалык деңгээлде экенин бир байкап туруп, баш чайкап, сабагын уланта берди.
Şakirti kaytarında ustazı bir çöйçekке toltura milt kalt kılıp süttü kuyup bir de tamçılatpay balan jerge uşul darek menen alıp barıp bar uşul üyge dedi. Makul dep koluna karma alıp çayıp alıp tөгülüp ketpesин bu akırını ayarlap basıp eş jaktı tiktibey alıp barıp berdi. Ertesi sabaka gelgende süttü jakşıla alıp bardın bu tökpey? Ova. A ketip bara jatkanda momундай жаңылыктар болуp тур geçe. Görбөдүңбү? Жок устаз көрбөдүм, эчтесесин көрбөдүм. Эмнеге көрбөдүң? Анткени чөйчөктөгү сүт төгүлүп калбасын деп эч жака тиктеген жокмун. Устазы жылмайып туруп, мына эми өзүңө келдиң. Ыйманың чайып алып төгүлүп калбасы үчүн эч жака тиктебей жаша. Ыйманың төгүлүп калбасын, ыйманың чачылып калбасын, абийириң кетип калбасын, намыс бир отол сенден узап бузулуп кетпесин. Көзүңдү сакта деди. Ошондон кийин ал Аллах жана анын элчиси болгон пайгамбарыбыз эмнеге көзүңөрдү жумгула деп айтты десе, көрсө көз ар кандай нерсени тиктей берген себептүү ыйман чайып алып төгүлүп азая берет. Көзүңөрдү жумгула арамдардан тиктебегиле. Үйүңөрдөгү сыналгы, колуңардагы кол телефонду көрсүңөр сабак көргүлө. Жаман нерселерге баш багып кирип кетип, ыйманыңар төгүлүп бөксөрүп кетпесин. Бөксөргөн ыйман инсанга пайда бербейт. Көзүңөрдү жумсаңар, көзүңөрдү жумам, арамга тиктебейм деп кепилдик бергиле, мен силердин бейишке киришиңерге кепилдик берем деди пайгамбарыбыз. Эң акыркысы пайгамбарыбыз куффу айдиякум. Колуңарды зыян берүүдөн тыйгыла. Аллаху акбар. Кара, колуңарды зыян берүүдөн тыйгыла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан сахабалар сурашты. Эй Аллахтын элчиси, эң жакшы мусулман кайсыл? Же болсо мусулман деп кимди айтабыз? Пайгамбарыбыз айтты. Мусулман ал колу менен да, тили менен да өзгөлөргө зыян бербеген инсан мусулман. Мусулман болгондугуңуз үчүн орозо тутуп атасыз. Мусулман болгондугуңуз үчүн сиз намаз окуп атасыз. Саждага барган кол, ыйык Рамазан айда Кур'ан барактаган кол, ыйык Рамазан айда жетимдерди кепилдик алыш үчүн жардам чыгарган кол, садака фитир берген кол, дарат алган кол, эч качан эми башка бирөөнүн шагын сындырып жаман иш кылбайт иншалла. Пара бербейт, пара албайт, арак сатып албайт, тамеки кармабайт. Сүт корлукка колун узатпайт. Бирөөнүн шагын сындырып урбайт, уурлук кылбайт иншалла. Колуңузга бекем болуң. Кепилдик бериң. Эч качан колум менен жаман иш кылбайм деп. Пайгамбар сизди бейишке киргизем деп күтүп атат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.